Assalamu alaikum урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Жашоо өткөн күндөр менен эмес, эсте калган көз ирмемдер менен бааланат демекчи. Ар бир адам өз өмүрүнүн кубанычтуу, кайгылуу күндөрүн кээ бирлери өз айылында, кээ бирлери өз шаарында, башкалар болсо мекенинен алыста өткөрөт. Бирок ошол өзүбүз жашап жаткан жердин тарыхын билебизби? Биз азыр сиздерге Жалал Абад шаары тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып бермекчибиз. Экономикалык потенциалы боюнча Кыргызстанда Бишкек жана Ош шаарларынан кийинки 3-орунда турат. Шаардын аянты 24,6 км квадрат. Жалал Абад облусунун борбору Жалал Абад шаары болуп эсептелет. Шаарда 40тан ашык улут жашайт. Анын 65% кыргыздар, 20% өзбектер, 15% башка улуттун өкүлдөрү түзөт. Жалал Абад шаарынын келип чыгыш тарыхы. Эмне себептен Жалал Абад болуп аталып калган деген конкреттүү суроого али күнгө чейин так маалымат жок. Бирок биз карап көрөлү бир нече варианттарын. Биринчи вариантын айта турган болсок, 1880-жылдарда шаарда эл бирин-серин жашаган. Эл дегенде эч нерсени аябаган, мурзакул болуш, калк кыдырып, баратып, бак отургузуп, жер жемиш тигип, гүлдөрдү эгип жүргөн дыйканды көрүп калып, сенин эмгегиңди көрүп дыйкан деп ойлодум. Атың ким деп сурайт. А тиги болсо Жалал деп жооп берет. Рахмат сага Жалал, атыңа затың төп келген ысмың бар экен. Сен жаратылышка жан киргизген адам экенсиң. Журтубузга да жан киргизип жатасың Жалал. Журтубуздун аты сенин атыңа коюлат. Ошондон улам Жалал Абад болуп калган дешет. Экинчи вариант. Наманган шаарынан азыркы курортко Жалал аттуу жигит апасы менен дарыланганы келет. Анын бүт денесине котур жара басып кеткен эле. Коштатка баласы менен өтүп баратып, үңкүрдө котур баскан бала менен апасын көрүп, алар менен маек курат. Жалал бул жерге дартына шыпа издеп келгенин уккандан кийин Коштатка уулу Мурзакулга Жалалга жардам бергин деп айтат. Ошентип, ал жерде жашаган эл бул жигитти Котур Жалал деп коюшат. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин Мурзакул болуш жанагы котур баскан жигиттен кабар алганы келсе, ал жигитте апасы да кеткен экен. Совет бийлиги орногондон кийин бул шаарга ылайыктуу жакшы ат койгула, болбосо биз коебуз деген Совет бийлиги талабын коет. Эл чогулуп, көпчүлүк Мурзакул деп атайлы деп чыгышат. Өзү макулдугун берсе Мурзакул аталып калмай болгондо, Мурзакул мындай дейт. Ушул убакытка чейин Котур Жалал аталды. Мындан кийин Жалал Абад болсун, Абад кылайлы дегенде элдин баары макул болот. Дагы бир вариантында 14-кылымда жашаган Хорезм шахы Мухаммеддин уулу Жалалиддин ысымы менен байланышы бар дешет. Жалал Абад сөзү, Жалал сөзү фарс тилинен алынып бизче даңктуу, ал эми Абад сөзү бизче жашылданган, көрктөнгөн деген маанини берет. 1996-2002 жылга чейин Жалал Абад шаары жазылышы Жалал тире болуп жазылса, 2002 жылы Жогорку кеңештин чечими менен Жалал Абад деп жазылсын деген токтом чыгарат. 2008 жылы кайра Жалал Абад болуп өзгөртүлгөн. Совет бийлигинин тушунда. 1875 жылы генерал Троцкий Шабдан Баатырды түштүккө келип, түштүк кыргыздарды орус букарларына киргизүүгө жардам берүүсүн суранган. Шабдан иниси Абдурахман, Жөкөрү Байеке жана 40 жигити менен Жалал Абадка келген. Барон Штакельбергдин 1875 жылдын 1-октябрдагы рапортунда өзгөчө манап Шабдан жана менин татар котормочум Шерат экөө 9 тородон Наманганга чейинки керектүү чалгын маалыматтарды жыйноодо, көтөрүлүшчүлөрдүн чабуулдарын кайтарууда зор көмөк көрсөтүштү деп жазган. Жакшы кызматы үчүн, албетте тырмакчанын ичинде, Шабдан жана анын жигиттери Георгий крести менен сыйланган. 1917 жылы 1 ноябрда Түркистандын борбору Ташкентте Совет бийлиги
орногону жарыяланат. Ноябрдын аягында Кызылкыяда, декабрда Жалал-Абад, Ош, Таласта, 1918 февралда Бишкек, азыркы Бишкекте, апрелде Нарында орнойт. Совет бийлиги Баймановдардын мүлктөрүн конфискациялап, өнөр жай жана соода ишканаларын, банктарды, сабатсыздыкты жоюу, ачарчылыкка каршы күрөшүү боюнча комиссияларды түзгөн. Бирок элдин өз алдынча мамлекет түзүүгө, өз тагдырын өзү чечүүгө, тең укуктуулугун сактоо деген мыйзамдарды жок болушу элдин кызырын кайнаткан. Буга убада эле 1917 2 ноябрда түзүлгөн Ташкент эл комиссарлар комитетинин курамына жергиликтүү калктан бир да өкүл шайланбай калат. Бул окуялардан кийин 1917 12-16 ноябрда жалпы мусулмандардын кезексиз 4-курултайына чогулушат. Курултай Кокон автономиялуу өкмөтүн түзгөнүн жарыялайт. Ошентип Түштүк Кыргызстанда кош бийлик орнойт. Биринчиси Совет өкмөтү колдогон Ташкент эл комиссарлар комитети болсо, экинчиси эгемендикти көксөгөн эл басмачылар жана кулактардан турган Кокон автономиялуу өкмөтү түзүлөт. Ташкент эл комиссарлар комитети жаңы түзүлгөн өкмөттү мыйзамсыз деп эсептеп, Коконду күч менен басып алууга аракеттенет. Натыйжада граждандык согуш башталып кетет. А бул болсо Совет бийлигинин пайдасына эле. 1919 14 августта Түркистан фронту түзүлүп, анын башкы командачысы болуп Михаил Васильевич Фрунзе дайындалган. Жергиликтүү калктын арасынан эгемендикти көксөп жана элди ушуга үндөгөн Мадаминбек жана Монстровдор дыйкандардан турган армиясы менен Ош менен Жалал-Абадты басып алып, Ош-Анжиан участкасындагы Совет аскерлеринин штабы жайгашкан Анжиянга чабуул кое баштаган. 2 күндүк уруштан кийин жеңиш Совет бийлигинин пайдасына чечилип, ушул жылдын декабрь айында шаар толугу менен Совет бийлигинин курамына өткөн. Жалал-Абад шаары тууралуу көп нерселер айтылбай калды. Кудай буйрса, кийинки чыгарылыштарда шаар тууралуу кызыктуу маалыматтарды чыгармакчыбыз. Ушул жылдын 19 октябрында Жалал-Абад шаарынын негизделгенине 145 жыл болот.